Биздин бүгүнкү абалга келип жетишибизге биринчи кезекте жоопкерчиликсиз бийлик системасы күнөөлүү экендигин танбайбыз. 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзамдын өзөгү коррупциялык, олигархиялык, криминалдык бийликти түптөп ошого алып келди. Бир дагы бийлик бутагынын жоопкерчилиги жок. Баш аламан, эч ким эч нерсеге жооп бербеген система түптөлүп калган. Элди жөн гана шайлоодо кол көтөргөнгө мажбурлап, кол балага айландырышты. Бардык бийликти партия лидерлерине берип коюу менен башатында коррупциялык системага жол ачылган. Жогорку кеңешке шайлоого тизме түзүү партия лидерлеринин жеке бизнесине айланып калды. Мунун кесепетинен мамлекетте адилеттүүлүк жок болду. Жеке керт башын ойлогон байлардан куралган парламент бардык бийлик бутактарын кууратты. Мына азыр дагы ошол жол менен бара жатышат. Кайрадан олигархтардын, коррупционерлердин бийлиги куралганы турат. Муну мен жашырбай айтып коюшум керек. Себеби коомубуздагы болгон окуяларды, бүгүнкү күндө түзүлгөн коррупциялык схемаларды, же болбосо коррупциянын негизинде жогорку аттанган партияларды жана алардын кандидаттарын элибиз баары жакшы билет. Жана булардын парламентке келбешине, элдин үстүнөн бийлик жүргүзбөшүнө мына бир гана элибиз тоскоолдук берип, элибиз гана аларды токтото алат. Ошондуктан бизди жараткан колдоп, элибиз сүрөп, көпчүлүк добуш менен жогорку кеңешке келе турган болсок, биринчи учурда мына ушул коррупциялык, олигархиялык, криминалдык бийлик системасын сындырып, жоопкерчиликтүү бийлик системасын орнотобуз. Баш мыйзамга тийиштүү өзгөртүүлөр кирет. Бул биринчи багыт.